Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Мына ушинтип акыркы учурларда Кыргызстанда эң эле көп талкууларга жем салган Кыргызстан-Өзбекстан чегарасынын толук бойдон такталып, ала турган жерин алып, бере турган жерин берүүгө байланыштуу маселеге чекит коюлду. Өзбек Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип, эки тараптуу келишимдерге, макулдашууларга Кыргыз президенти Садыр Жапаров экөө кол коюшту. Эки тараптын достук мамилесинин жаңы тепкичке көтөрүлгөнүн бүткүл коомчулук көрдү. Чегарадан сырткары экономикалык, коопсуздук жана маданий багыттагы өзгөчө маанилүү келишимдерге да кол коюлду. Бул көрүнүш албетте Орто Азия чөлкөмүндөгү мындан аркы коомдук саясий жана геосаясий кырдаалга да түздөн-түз оң таасир этүүчү мааниге ээ болду. Эми эң негизгиси Кыргыз-Өзбек чегарасында такталбаган, талаштуу делген аймактар калган жок. Кайсыл жер кимдики экени так белгиленип, алдыда эми демаркация иштери жүргүзүлөт. Чегара тилкелерине зымдар тартылып, эки тараптын тең жашоочуларынын ынак кошуналыгын улап күн кечирүүсү уланат. Эки өлкөнүн ишкерлери ортосунда болсо миллиарддаган акчаларды айланткан мыйзамдуу соода сатык иштери ишке ашырылмакчы. Буга чейин кыргызстандыктар Өзбекстанга ID картасы менен кире албай, жалпы жарандык паспорт менен гана ар кирген сайын штамп бастырып жүргөн болсо, эми кыргызстандыктар да, өзбекстандыктар да бири-бирине кирип чыгууда ID картасын колдоно алышат. Эч кандай штамп басуу болбойт жана чегарадагы каттоо иштери электрондук негизде гана жүргүзүлөт. Демек, мындан ары Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда эч кандай маселе жок деп айтууга болорун, болгон маселенин баарын эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу менен чечүүгө президент Садыр Жапаровдун саясий эрки жеткенин Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев так даана белгилеп, Кыргызстанда өлкө башчысы Садыр Жапаров баштаган алгылыктуу реформаларга да дүйнөлүк коомчулук оң баасын берип жатканын айтып өттү. Вначале хотел бы особо отметить, что мы в Узбекистане искренне радуемся успешным реформам в Киргизстане, проводимым уважаемым Садыр Нургажаевичем. Несмотря на сложную обстановку в мире, в стране наблюдается устойчивый рост экономики, повышается уровень жизни населения, реализуются важные социальные инфраструктурные проекты, укрепляется ее международный авторитет. Подчеркну, мы намерены и далее всесторонне поддерживать программу преобразования президента Кыргызстана. Я вам хочу сказать, что у нас никаких проблемных вопросов нет. Это в истории за 31 год независимости Кыргызстана и Узбекистана первый раз такой уровень взаимоотношений. И я хочу отдельно благодарить моего коллеги, уважаемого Садыра Нургажаевича, за поддержку, именно личную поддержку, даже пограничные вопросы. Если его не была бы политическая воля, мы бы не достигли бы сегодня результатов. Можно было бы все, как раньше, сказать, да, мы будем делать, только завтра и послезавтра. Но завтра прошло уже 30 лет, мы не решали эти вопросы. Так что я особо хочу еще раз выразить вам благодарность. Бирок бул сыяктуу эл аралык маанидеги маанилүү окуялар албетте өздөрүн өзгөчө сезген баягы эле кыргызды ичинен иритип, бири-бири менен чабыштырып, ыркын кетирип, акыр аягында мамлекеттүүлүгүн жок кыламын деген геосаясий күчтөрдүн Кыргызстандагы жугундукорлоруна жага берген жок. Чет өлкөнүн атайын органдарынан акча алып жан баккан, өздөрүн өзгөчө патриотбуз деп атап, прогрессивный катмарбыз деп өздөрүнүн башы айланып калган аз келгенсип, элдин дагы башын айлантабыз деп жүргөндөрдүн маалымат каражаттары адаттагыдай эле аштан-даштан сүйлөгөн апендилер экенин көрсөттү. Мирзиёев келип Бишкекте унаа тыгын болуп жатат деп маселе кылышса, дагы бир аз өтүп Мирзиёев келди деп Касым-Жомарт Токаевдин сүрөтүн чыгарып, накта мээсине жарака кеткен иштен иритүүчүлөр экенин дагы бир эле тастыкташты. Мындан бир жылдай мурда эле Кокуй Кыргызстанды эки дос жок кылат, булар менен эч кайсы өлкөнүн президенттери сүйлөшпөйт, буларды эч ким тааныбайт деп айкырып аткандар жана алардын кол алдындагы өздөрү айтмакчы жугундукорлору үчүн албетте Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда эч кандай маселе калбаган деңгээлге чейин толук бойдон бардык маселелердин чечилип калганы жаккан жок. Кемпир-абад деп ызы чуу салып, бийликке жетебиз деген пландарын ишке ашыра албай, ансыз да ичинен күйүп бышып жаткан бул кландар үчүн албетте Кыргызстандагы маселелердин күндөн күнгө чечилип барышы катуу сокку гана болот. Бул эми түшүнүктүү.
5-6 жаштарды зомбиге айлантып, алдына салып айдап алып, мен жакында президент боломун деп мээсине куюп, ошондо сени тиги жерге кызматка коёмун, сени бул жерге кызматка коёмун деп гипноздоп, сен Курманжан Даткасың, сен Алымбек Даткасың, мен Исхак Разаковмун деп жанагы кичинекей кезде балдар ойноп атып, сен Джеки Чансың, сен Ван Дамсың, мен ниндзямын деп ойногондой сыяктуу бирөөлөрдүн тагдыры менен ойноп жүрүп, акыры каматып тынгандар үчүн да Кыргызстандагы бул ийгиликтер жакпай турганы талашсыз. Эми эмнеси болсо дагы Кыргызстандын чегаралары такталып, армиясы күчөтүлүп, эли журтунун курсагы ток болуп, тынчтыкта өмүр сүргөнүнө эмне жетсин. Эми өздөрүн сабаттуу деп калганын сабатсыздарга чыгарып жүргөндөрдүн колунан кезинде той ашта жыргап бийлеп, өлкө башчыларынын тойлорунда арак шарапка тоюп, азыр өздөрү айтып жүргөндөй пактанын эң тазасынан калың кылып коюп, кыргыздын жерлерин утуру Казакстан менен Тажикстанга шуулдатып колдорду коюп өткөрүп берүүгө макул болуп жүргөндөн башка эч нерсе келбегенден кийин бүгүн эми чегара бийлик тууралуу эл сүйлөсө дагы ушулар сүйлөбөй эле койсо дегендер да аз эмес. Мурда сабаттуулар берип жиберген жерлерди биз бүгүн сабатсыздар кайтарып алып келип атабыз. Азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин докладынан да менин айткан сөздөрүмөн дагы ынандыңыздар, урматтуу депутаттар. Сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген. Аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз, туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюп аткара бербейт деп. Биз кайра кайтарып аны нейтральный статус КВО бердирип атабыз. Ошого макул кылдык. Сеники да эмес, меники да эмес болсун, андай болсо деп туруп. Эгерде мындан кийин эле дагы айнып кетпесе эле. Нейтральный территория. Биз лейлекке түзөтөбүз, сен ходжайлооң менен ворукка түзөтөсүң. Ортодо нейтральный зона болот деп бир канча квадрат метр жер. Ортодогу үйлөр алынат. Тажикстан тараптан 20 жакын үйлөр алынып кетип атат. Бизден 3-4 үй алып кетип атат, 3-4 үй. Мына ушундай иштерди жасап атабыз. Анан эми бири-бирибизди жөн эле дайыны жок күнөөлөй бербейли. Сен сабатсызсың, мен сабаттуумун деп эле. Көрүп жүрөбүз сабаттуулар кандай иштер жасагандарын. Рахмат. Эми эмнеси болсо дагы саясат деген ушундай бир кызыктай нерсе турбайбы? Саясатчылар деле карапайым ар кандай адам сыяктуу эле көр пенде да. Ар кимисинин ар кандай мүнөзү, кыял жоругу бар эмеспи? Аны жакшы баамдаган эл журт бекеринен бирин арстанга салыштырса, бирин кадимки чөөлөргө салыштырып, бирин сагызганга окшотсо, башкасын кекиликке окшотуп жашоо улана берет тура. Эң негизгиси ушул саясат артынан алакандай Кыргызстан эли бөлүнүп жарылууга жол бербестен, кыргыз желеги астында биримдигибизди мүмкүн болушунча бекемдегенге эмне жетсин. Бүгүн дүйнөдө оор кырдаал түзүлүп, күчтүүсү, амал көйү, акылдуусу алдыга жылып, алсыздарын четтетип, геосаясий абал саат сайын өзгөрүп турган шартта Кыргызстан элине ар кайсыл саясатчынын артынан ээрчип, бөлүнүп жарылууну ким коюптур? Душманга албетте биздин элибиздин ыркы кетип, ичара талашып тартышып, биринен бири кыйын болуп бөлүнүп жарылып турганы эң маанилүү, жагымдуу көрүнүш эмеспи? Анан эми баарыбыз өзүбүздү таза патриот, мекенчил, акылдуу, ыймандуу, Кыргызстан үчүн жанын берүүгө даяр адаммын деп эсептегенден кийин, анда бирибиз батыштын саясий тобуна курал болуп, бирибиз чыгыштын тобуна курал болуп, бирибиз орусчул, бирибиз дагы башкачыл, прогрессивдүү, анан эскичил болуп, сабаттуу, анан сабатсыз болуп, бирибизден бирибиз кыйын болуп көрүнбөй эле, жалгыз өлкөбүз үчүн бир муштумга биригип, колубуздан келген жакшылыгыбызды аткарып турсак кантип болбосун. Анан эле жылуу жумшак диванда жатып алып, бир камерасы бар телефонду микрофону менен колго кармап алып эле, элдин баарына түшүнүп-түшүнбөй, билип-билбей, чыгып алып ойду келди сүйлөп, жаза бергенден кандай жыйынтык болмок эле. Эми андан көрө Тажикстан менен чегара маселебиз тезирээк жана тынчтык жолунда чечилип, чыныгы эгемендүү чегарасы такталган өлкөгө айланалы деген максатыбыз орундалсын деп ниет кылалы. Кыргызстаныбызда жана дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.